Сабрия Белекова 3-класстын окуучусу. Ал муз үстүндө өзүн эркин алып жүрүүнү быйыл ушул муз аянтчасына келип эле өздөштүрүп алган. Келечекте белгилүү муз бийчиси болгусу келген каарманыбыз сабактан кийинки убактысын коньки тебүүгө арнайт. Мен болсо 9-тамын накта эме 8-ге чыкканча деп атам. Темирди кармап тепчүрбү, андан дагы кичине теп туруп анан өзүм тепкем. Бул жер жайкысын футбол аянтчасы болсо, кышында мынтип муз тебүүчү жайга айланат. Мында жаштар деле эмес, ата-энелерди да көрүүгө болот. Мен 10 километр алыс Комсомол деген айылдан баламды жумасына 2 жолу же 3 жолу алып келемин. Өзүм да 40 жыл мурун тепкен экенмин, 15-20 жашымда. Ошомойдон конькинин үстүнө тура эле келем. Балам менен кошо теп, шарт эле көнүп кеттим мурунку опыттын негизинде. Анан эми бул эң жакшы жери, мына келечекте балдарды мына футболдон чыгып атат го жакшынакай болуп. Ушулардын ичинен чемпиондор чыгат, фигуристтер, хоккеисттер. Бул жеке кыш кызын конька ачылып калып жакшы болду. Балдарды эс алуу күнүндө, выходной күндөрү алып келип ойнотуп турабыз. Ошо жакшы бардыгы. Бул да болсо эми балдар үчүн кичине болсо дагы жетишкендик. Балдар кичине болсо да спортко өздөрүн жакшы монтип теп, өздөрүн сергек алып жүрөт деп ойлойм. Аталган муз аянтчасы жыл сайын эс алуучулар үчүн эшигин ачат. Жетекчилер бул жерде азыр келечектеги белгилүү хоккейчилер менен муз бийчилери машыгып жаткандыгын айтышат. Ошо бизде ошо элетти өнүктүрүү боюнча кичине элдердин ден соолугун чыңдоо боюнча ушундай бир идея менен курулган. Эми бул келечекте бир закрытый бир мындай жабык болсо жакшы болот эле да. Анткени бизде күн дагы жылуу болуп, анан бул жерде бир ай, 1,5 ай эле ойноп калышат да. Эске сала кетсек, жаш балдар үчүн 1 саат эс алуу акысы 50 сом болсо, чоңдор үчүн 100 сомду түзөт. Конькилердин саны 80 даана. Жакынкы жылдары бул жер кеңейтилип, үстү жабылган муз аянтчасына айланмакчы. Айсара Тыналык кызы, Дастан Касканов, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, Токтогул району.